Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан Арагашфак KG YouTube каналы. Биздин бүгүнкү видеобузда Европада жайгашкан дагы бир кичинекей мамлекет Люксембург улуу герцогдугу тууралуу сиздерге кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Видеону баштаардан мурун ушул видеого лайк, комментарий калтырып кетиңиздер. Дагы бир сураныч, достор, биздин каналдын видеолорун башкаларга да таратып туруңуздар. Эгер ушул видео бир жуманын ичинде 500 просмотр болсо, анда кийинки видеобуз Кыргызстанда сиз билбеген кооз жаратылыштар тууралуу баяндап бермекчибиз. Анда эмесе башкаларга таратканды унутпаңыз. Биз видеону баштадык. Адаттагыдай эле алгач эле Люксембург тууралуу кыскача маалыматтарды айта кетели. Люксембург улуу герцогдугу Европадагы дагы бир эң чакан мамлекет. Өлкөнү аты атап тургандай эле герцог башкарат. Анын аянты 2586 км квадрат. Москва шаарынын аянтына барабар. Дүйнөдө 167 орунда турат. Калкы болсо 602 000. Ош шаарынын калкына барабар. Борбору Люксембург. Башкаруу формасы конституциялык монархия. Акча бирдиги болсо евро. Жана бул өлкө Евросоюздугуна кирген. Биздин биринчи фактыбыз, дүйнө жүзү боюнча эң жогорку айлык акыны кайсы өлкө төлөйт десеңиздер, албетте бул Люксембург өлкөсү. Орточо айлык акы $7,4 миң. Ал эми эң жогорку айлык $74 миң түзөт. Кыргыз сомуна которсок 6 миллион сом болот. Экинчи фактыбыз, Люксембургдун аз болсо да өзүнүн армиясы бар. Армияга болжол менен 1000ден ашык адам кызмат кылат. Ал эми Люксембург аскердик тармакка жылына 500 миллион каражат коротот. Европада чакан мамлекеттердин ичинен Люксембург жана Сан-Марино өлкөлөрүндө гана өздөрүнүн армиясы бар. Ал эми биз мурдагы видеолордо сөз кылган Лихтенштейн жана Андорра мамлекеттеринде өздөрүнүн армиясы жок. Биздин экинчи фактыбыз, мамлекеттин аянты кичинекей болгонуна карабастан, өлкөнүн бийлиги экология жана жашылдандыруу тармагына көп көңүл бурушат. Жана токойлор өлкөнүн жалпы аянтынын 30%-ын ээлеп турат. Люксембург дүйнөдө герцог башкарган жалгыз өлкө. Биздин төртүнчү фактыбыз, өлкөнүн калкынын көпчүлүк бөлүгү өз тилинде сүйлөшпөйт. Алар көбүнчө немис жана француз тилдеринде сүйлөшөт. Өлкөдө немис тилинде сүйлөө аябай популярдуу. Буга себеп, Экинчи дүйнөлүк согушта бул өлкөнү Германия согуштук кызматташтыкка чакырат. Бирок буга герцог макул болгон эмес. Ошон үчүн бул өлкө 3 жыл бою немис аскерлеринин көзөмөлүндө болгон, же болбосо немистердин курчоосунда болгон. Экинчи себеп болсо, Люксембург тили 1984 гана расмий тил аталышын алган. Бүгүнкү күндө жоголуп кетүү коркунучунда турган тилдердин арасына кирет. Биздин бешинчи фактыбыз, бул өлкөнүн да башка мамлекеттердей өзүнүн тышкы карызы бар. Карызынын жалпы суммасы $15 миллиард. Киши башына эсептегенде $25 миң тиет. Ал эми Кыргызстандын тышкы карызы $4,7 миллион. Бул өлкөнүн ички дөң продукциясынын көлөмү $70 миллиард. Демек бул өлкөдө эч качан казынада акча тартыш болбойт. Ал эми Кыргызстандын ички дөң продукциясынын көлөмү $8 миллиард. Киши башына эсептегенде $1000 тиет. Достор, биздин видеобуз ушуну менен аягына чыкты. Сиздерден сураныч, биздин каналга катталып, лайк, комментарий калтырып кетиңиздер. Жана WhatsApp'тагы группаларга ссылкасын таратып туруңуздар.